Болды уже әкеле қой. Open, please. Короче, еш как всегда жаңбыр, аржақ бержақ болып, аз болса біз чай ішкеніне келдік. Команда. Иван, где Аружан? Слушай, я не знаю, я потерял его. А? Я потерял, уже не могу найти его, где сидит. Нам уже пора домой ехать, его все нет. Я не знаю, где она есть. Надо собираться ехать, ребят, ищите, находите. Я не знаю, где он. Может, Таня знает? Так он не говорит по-английски. По-русски не говорит. Как ему объяснить? Где она есть? У него интернета нет уже. Блин, ну может как-то просто вьетнамцы Wi-Fi. Может тогда получится связаться с ней. А так я не знаю, как ее искать уже. Территория большая. Пиздец. Достар, азыр көп ойлошу мүмкін, бардық несе бұл телеграмға депчи. Жоқ, достар, жашообузду телеграм аралаштыргым келбейт. Еще биз телеграмда жокмун азыр. Тапшырып салганбыз. Просто эң акыркы локацияга келгенбиз, Пилмингени. Бул жакта бир аз туман болуп турат экен. Билбейм, короче, чай ичкенге келгенбиз, даже өзүм не состояние. Бөтөн жерде, бөтөн элде. И азыр болсо издейбиз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, казак элим, кандайсыңар? Достор, негизги биринчиден баарыңыздарга чоң рахмат. Переживать этип, эмне болду, табылдыбы дегендерге алкышым чексиз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Просто мен өзүм куркуп кеттим. Бөтөн элде, бөтөн жерде. Силерден башка менде эч ким жок айта турган. Так что бизде баары жакшы, не переживайте. Түнү Аружанды таптым, саат 1:30. Таптым дегенде азыркы баарын түшүндүрүп кетейин. Так, достор, кечирим сурайм, бираз кирип калган ошо. Так, достор, негизинде вот кече бизде 2 гид болот. Биринчи гидде биз өзүбүзчө жалгыз бардык, отельно, чтобы видеодо атканыбызда бизге эч ким тоскоол болбосун деп өзүнчө биз гидти заказ кылдык. Экинчи гидде болсо тиги общий барышкан, там автобустар менен бир 30 чакта ушундай барышкан. Так, өзүңөр көргөндөй эле эң акыркы барган жерибизде жамгыр жаап, туман болуп кетет. Туман болгондо Аружан биздин машинаны таппай калат. Эмнеге таппай калат? Анткени такси байке ордунан ичкери жака жылдырып коет, анткени жамгыр жаагандыктан ичкери жака киргизип коет. Аружан бизди кетти дейт, дагы ылдый жака түшөт. Ылдый жака түшкөндө экинчи гидти көрүп калат өзүбүздүкү. Орустарды көрүп калгандан кийин ушундай деп, ушундай таппай калдым десе, может кеткендер дейт. Бизге чыгайын десе, алардын сет тартпайт. Биздики жогоракта үчүн биздики сет тартат, ал дегенде сет тартпайт. Может ошентип бизге чыгайын десе, алар сет тартпай калат. Ошентип алар кетип калат отель жака. По-любому бир жерге барабыз, давайте деп Аружанды алып кетип калышат. И бир аз грипп болуп калыптыр ал жака суу үчүн. И ошентип мен болсо сразу эле бардым дагы Далат деген шаар бар, ошол ормондун шаарына бардым да участкага берип салам. И канчайым сааттан кийин бизде саат 10:00 бизге кабар берди, Аружан отелге келип калды. Биз менен просто нервим иштетип, жема айтып койбой, жема жазып койбой деп. Просто Аружан кече грипп болуп калгандыктан телефон өчкөн дагы тиги орус кыз биз айтып коебуз деген го. Аружан оюнда айтты деп уктап келет жол боюнча. И азыр болсо жон аз өзү чыгат дагы сторисине чыгат. Чыгасың сториске? Ошентип айтор акыры биздин жашообуз постоянно өзүңөр билген эле бизде кино болуп жүрөт. Бир карасаң драма, бир карасаң турецкий кино. Давай, достор, настроениени көтөрөбүз. Айтор бизде бардыгы жакшы, Кудайга шүгүр. Силерди бугундан ары кайгыртпайбыз, только күлдүрөбүз. Опа деп койсу да. Айтсай, опа.